Бүгүн 17 август күнү Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова баштаган комиссиялык топ шаардагы мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган көрүнүк жарнактарга рейд уюштурду. Анда мамлекеттик тилде жазылбаган жарнамалар, кулактандыруулар менчигинин түрүнө карабай алынды. Алдыдагы мындай текшерүү Жалал Абад шаарынын бардык аймактарында улантылат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын 2023 жылдан 17 июлундагы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык маалыматтар А дегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, зарыл болгон учурда башка тилдерде жолжоболоштурулат. Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ушундай эле адилеттүү жарандар, YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери. Мына бүгүн 22 август 2023 жыл. Жакындан бери биз көрүп атабыз, Ош, Жалал Абад, башка жерлерден мамлекеттик тил боюнча законду аткарылганын көп эле дүкөндөрдөн, башка бизнес тармактагы нерселерден мына аттарыны алып атат. Чет элче жазылган аттар дагы алып атат. Себеби биринчи чоң тамга менен кыргызча жазылыш керек экен, кийин уже местасы калсабы, башкасы болсобу, же латын арабинде, же орус тилинде жазылса болот дейт. Азыр могу билбейм, жаңы курулуп атыптыр, же ачылганбы бул уже Карагат отель деп. Англисче, латынча арипте жазылыптыр, англисче. Анткени ылдыйда добро пожаловать деп орусча жазылыптыр, официалдык, расмий тилде. Эми мындай гостиницалар көбөйгөнү жакшы. Шаарда мындай заманбап гостиницалар көбөйтсө жакшы. Бирок ошол кыргыз тил закон боюнча, мамлекеттик тил боюнча законду эмнеге булар аткарбайт? Ошол эле мына мисалы үчүн Броска Рестобар дейт, эмнеге англисче жазылган, ошол эле Бенза. Эми Бенза бул билебиз кимики, Броска да билебиз. Эми мен сайылган жокмун, бирок могу отель Карагат чын билбейм кимики. Бирок могу катарга 3 бизнес объект мындай Кыргыз Республикасынын тил законуну үчөө тең карманбаптыр да. Бул кандай болот? Эмне дегим келет, бул менин башка центр мэрия жактагы бизнес объекттерди бардыгыны сыйрып атат, жанагыларыны жазууларыны кыргызча жазгыла деп. Онда чек аракка жете элек окшойт да. Эми бул жакка дагы жетип калат деген ишенич бар.